агабызды уксак анда Бектөө айылынан Акыбаев Турусбек агабыз. Турусбек ага. Эшикте да 200 киши турат деп Кыяс байке айтты, мына батпай калып деп. Отургучтар 150 орундук эле, ар жакта мына турушат, батпай колдоочулар көп болуп атат. Саламатсыздар, салам алейкумдар. Ушу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Ойлосоң бул дүйнөнүн түркүн жолун жаштык кез чындыгында кандай сонун дейт. Биздин жаш кезек албетте өтүп кетти, бирок калган жаштар отурат. Биздин жаштар, кыздар Россияга жана башка чет мамлекеттерге барып мигрант болуп окат кылып жүрүшөт. Качан бизде экономикалык туруктуулук болот, болбой жатат. Күтүп атабыз, келбейт. Анан дагы гүлдөй жайына өткөн өмүр келбейт кайра, бирок кайгырба дейт. Кантип кайгырбайбыз? Эгерде ушу борбордун түбүндө туруп ылай суу ичип атабыз. Анан эми айта берсе сөз көп. Бул региондорду өндүрөбүз, өздөштүрөбүз, өркүндөтөбүз дегенде мына канча жыл болду. Кийинки бийлигибиз мына 2 жылдын жүзү болуп атат. Жалаң эле каралоо, камоо ушу менен алек болуп атат. Эч кандай жылыш жок. Анан эми биздин урматтуу Алмаз Шаршеновичтин кылган эмгегин эле баалап коюш керек. Жалаң эле жагын айтышат. Мына өзүңөр барыңар күнөөлүсүңөр, күбө болуп жүрөсүңөр. 2005-тен 2000 тезектергенге чейин бардык. Свети жок отурдук, аябай жүдөдүк. Мына караганда мына түштүккө газын бердирдик. Бирөөгө чөгөлөгөн жок. Баарына тең аты болуш керек. Албетте өзүбүз эгемендүү өлкө болгондон кийин албетте өзүбүз көзүбүз, өзүбүздүн жерибизге ээ болушубуз керек. Ошон үчүн баш көтөрөлү. Анан эми дагы ушу айтарым, эми айтасын баарына да сөз бериш керек, баары сүйлөп алалы. Бул жаман эле жакшы, жаман жагын айтпай, жакшы жагын айта кетели. Анан эми дагы эмне десем, да толкунданып атам, биз даярданбай эле Дүрсө каршынан келдик элек. Эми жанагындай ушак сөздөргө көп алдырбай эле. Жанагы ушу СДК партиянын астынан же ушу отургандардын атынан укук коргоо органдарына кайрылышыбыз керек. Жанагы туура эмес блогерлер бар. Ушак кептин баарын айтып атышпайбы? Социалдык тармактарда эмне деген ушактар жазып атат. Мына Алмазбек Атамбаев Индияга учту эле. Индияда пятизвездочный гостиницасы бар экен деп аны таратып атат. Эми асмандан чымчык учуп төбөңө чыгып койсо Атамбаевден көрүшөбү. Мына ушундай эменин баарын туура эмес болуп атат. Ушуга туура көз кырыбызды салып, бири-бирибизге айтып, туура түшүнүш керек ушундай ушактарга. Эми мындан ары биримдүү бололу, бир жакадан баш, бир колдон кол чыгарып дегендей, баарыбыз ынтымактуу болуп, ушу өзүбүздүн Кыргызстан өркүндөшүнө, өнүгүшүнө баарыбыз тике туралы. Биздин мекен, биздин жерибиз, ата-баба, кийинки жаштарыбыз өсүп атат, кийинки жаштарга калтырышыбыз керек. Ушул отургандардын баарына ийгилик каалайм, ден соолуктуу бололу. Алмаз Шаршеновичти колдоп, мындан ары жыла берели. Рахмат.